Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде коронавирус Бишкекте дагы бир бейтаптын өмүрүн алды. Бул тууралуу COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 2 мартта билдирди. Саламаттыкты сактоо министринин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020-жылдын март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун жалпы саны 1467 кишиге жетти. Расмий статистикага караганда акыркы 1 ай ичинде өлкөдө илдет 53 адамдын өмүрүн алды. 2 февралдагы маалыматта курмандыктардын жалпы саны 1414 болчу. Бир күндө вирус 57 кишиден жаңы аныкталды. Пандемияда илде жугузуп алгандардын расмий эсеби 86 миңден ашты. Анын 83269 сакайган. Бир күндө ооруканалардан 59 бейтап айыгып чыкты. Бишкекте 312 түнкү клубунун диджейинин өлүмүнө шектүү жаран кармалды. Шектүү 1984-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. 25 февралда болжол менен түнкү саат 12:40 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына чыгыш 5 кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн батирлеринин биринде эс учун жоготкон белгисиз адам жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу барып, көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринен белгисиз адамдын сөгүн табышкан. Эксперт криминалисттер оң жаак ийнине тийген ок көкүрөк тушун тешип өткөнүн аныкташкан. Милиция кызматкерлери тарабынан каза болгон жарандын аты жөнү аныкталган. Ал 1983-жылы туулган жаран болгон. Ал Бишкектеги түнкү клубтардын биринде диджей Каспер аты менен диджей болуп иштеп жүргөнү айтылды. Бул факты Свердлов райондук милициясында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Бардык зарыл экспертизалар дайындалып, тийиштүү иштери улантылууда. Бир нече күн мурда Бишкектеги тазалык ишканасынын жумушчусу Мадина Токобаеваны таңгамал көчө шыпырып жатканда белгисиз машина коюп кеткен. Токобаева тез жардам муунасында өзүнө келген. Учурда ал Бишкек шаардагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланууда. Мэриянын маалыматына караганда Токобаеванын буту сол жагы сынган, мээси чайкалып, ар түрдүү жарат алган. Мэриянын басма сөз кызматы жумушчуну коюп кеткен айдоочу табылганын, учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Мэрия тазалыктын кызматкерлери баары камсыздандыруудан өткөнүн, ишкана дарылануу акысын төлөп бере турганын кабарлады. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абджалиевге карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши катталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы мамлекеттик органдардагы коррупцияны аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча иш-чараларынын жүрүшүндө Абджалиев тарабынан мыйзамсыз баюу фактысын аныктаган. Абджалиев экс-президент менен тууганчылыгын колдонуп, мамлекеттик органдардын ишине кийлигишип, жеке структуралардын кызыкчылыктарын лоббирлөө менен алектенип жүргөндүгү аныкталган. Ошондой эле мамлекеттик кызматкер Абджалиевдин 20дан ашык элиталык батири, Бишкек шаарынын VIP шаарчаларынан турак үйлөрү, Ысык көл облусунда пансионаттары, Ысык көл жана Чүйдөгү жер тилкелери, Туркияда жана Бириккен Араб Имараттарында кыймылсыз мүлктөрү бар экенин аныктаган. Өкмөт аппаратынын мурдагы башчысы радио жыштыктар чатагына байланыштуу кармалып, камакка алынган Самат Кылжиев үй камагына чыкты. Мындай чечимди 1-май райондук соту 25 февралда кабыл алганын мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Өкмөттүн аппаратынын мурдагы башчысы Самат Кылжиев былтыр 11 ноябрда радио жыштыктарды сатуудагы коррупцияга айыпталып кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына кармалган. 2020-жылдын май айында мамлекеттин карамагындагы 200 МГц чыштык Sky Mobile компаниясына сатылып, мыйзамсыз кайра катталганы ачыкка чыгып, бул боюнча кылмыш иши козголгон. Мунун артында ошол кездеги өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев турганы айтылган. Абылгазиев бул билдирүүнү саясатташкан жала деп баалаган. Кылмышка шектүү катары байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова, маалымат технологиялары жана байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басары Максат Жылышбаев баштаган бир нече кызматкери, Алла ТВ ишканасынын негиздөөчүсү Артур Халдаров, компаниянын дагы бир кызматкери Дмитрий Ветлугин кармалган.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 2 мартта Казакстанга мамлекеттик сапар менен жөнөп кетти. Аны тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, вице-премьер-министр, экономика жана каржы министри Улукбек Кармышаков, президенттик аппараттын тышкы саясатынын бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев, Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Жээнбек Кулубаев, коргоо министри Таалайбек Өмүралиев жана башка өкмөт мүчөлөрү коштоп жүрүшөт. Садыр Жапаров сапар алкагында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токоевке жолугат, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелеринин өз ара алакалардын келечегин талкуулайт. Мамлекет башчы Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев, парламенттин мажилисинин төрагасы Нурлан Никматуллин жана премьер-министр Аскар Маминге жолугат. Мындан тышкары мамлекеттик сапар учурунда Садыр Жапаровдун Казакстандын ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуусу пландалган. Садыр Жапаровдун бул сапары Кыргызстанда 2020-жылдын 5-6 октябрындагы элдик инкылаптан бери Бишкек менен Нур-Султандын ортосундагы эң жогорку деңгээлдеги дипломатиялык байланыш болуп калмакчы. Суу-май менен кумшекердин баасын оздуктоо үчүн мамлекеттик жөнгө салуу чарасын колдонуу сунушталууда. Бул тууралуу маалымат экономика министринин сайтына жарыяланды. Министрлик дүйнөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу өлкөгө киргизилген өзгөчө кырдаалды эске алуу менен ушундай сунуш берип жатканы айтылат. Анда суу-май менен кумшекердин эң жогорку баасын бекитүү чарасын өзгөчө кырдаал режими бүткөнгө чейин киргизүү каралган. Мындай кадам ЕЭП жөнүндөгү келишимдин конкуренциялык эрежелер жана жалпы жоболор протоколунун 81-пунктуна таянуу менен жасалып жатканы айтылды. Белгилей кетсе, Кыргызстанда кумшекерге болгон баа былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 46%, ал эми суу майы 54,6%га кымбаттады.